Бул жерде жакшы жазылган түрк кафесиде биринчи кыргыз тилинде, мамлекеттик тилде. Понедельник, вторник болуп. Булар бул да мыйзам бузуу. Ашты жемек. Бул мыйзам сиздер билесиздер да? Биринчи мамлекеттик тилде жазылыш керек, Хорошо. Жакын арада бирик. Кыргызча болот экен 2-3 күн ичинде. Босфор түрк ашканасы бир 2-3 күндүн ичинде буюрса ашты жемектерин сыртында жазылган мыйзамсыз мамлекеттик тилде жазылбагандардын баарын мамлекеттик тилде жазып, Бишкек шаарындагы Босфор деген түрк ашканасы бул жерде жакшы жазылган түрк кафесиде биринчи кыргыз тилинде, мамлекеттик тилде. Андан кийин расмий тилде турецкая кухня деп туура жазылган, бирок булардын кире беришинде кыргыз тилинде жазылган эмес, бул расмий тилде жазылган. Понедельник, вторник болуп. Бул да мыйзам бузуу. Саламатсызбы? Менин атым Айтылек, жөнүм Орозбек. Сиздердин ашты жемектерин көрсөм болобу? Ашты жемек. Жетекчилик барбы? Жетекчилик. Бул жерде башталган эле мына. Бүт расмий тилде. Бир да кыргыз тилинде жок. Жетекчиликти айтып коесуздарбы? Уже кыргызчасы барбы мунун? Качан даяр болот? Жакын арада. Жакын арада? Даяр болуп атабы? Ооба уже эмеге берип койгонбуз. Негизи мына мыйзам экенин билесиздер да? Да. Биринчи мамлекеттик тилде жазылыш керек, э? Ооба. Бул жер түрк ашканасыбы, э? Ооба. Караңызчы, бир да кыргызча сөз жок мамлекеттик тилде. Хорошо. Жакын арада 1-2 күндүн ичинде. 2 күндүн ичинде? Потому что биз эми муну мен келгенде айткам, ушундай эме бар, бүт кыргызча болуш керек. Ооба, биздин мыйзамда бар. Билем. Кыргызча болот экен 2-3 күн ичинде. 2 күн ичинде чын эле болобу? Лучше болобу? Бүгүн пятница. Давайте вторник күнү. Экинчи күнү, э? Да. Мына тети сыртта да көрдүңүзбү? Расмий тилде жазылып турат. 9:00дөн алдында. Понедельник, вторникте ошондо алмаштырып коесуздар, э? Хорошо. Биринчи Кыргызча болуш. ооба, кыргызча. Биринчи мамлекеттик тилде оң жагына же үстүнө жазылат, анан расмий тилде алдына жазылат. Бул жерге мисалга кош келиңиздер деген, андан кийин расмий тилде алдына кичинекей неме, расмий тилдин бөлүмү кичинекейирээк болуш керек. Мынакей. 26-чы беренин 2-чи бөлүмү. Расмий тилде текстин шрифтинин өлчөмү чоңдугу боюнча мамлекеттик тилде текстин шрифтинин өлчөмүнөн кичинерээк болуш керек. Жанаган оң же төмөн жагына жайгаштырылууга тийиш. Сиздер коомдук шайда болгондон кийин кардарлардагы мамлекеттик тилде кабыл алышыңыздар керек. Конечно. Расмий тилде кайталап койсоңуздар болот. Так, ошондо бүт кыргызча болуш керек, орусча жанына болуш керек. Ооба, жанына болуш керек. Жана көлөмү кичинекейирээк болуш керек расмий тилдики, э? Хорошо. Алмаштыргандан кийин бизге чалып коесуздарбы? Макул, телефонумду алып калам. Сиздерге жарнама болот го менимче. Ушул тамактануучу жай бүт баары нукура кыргыз тилинде жазылган деп, э? Хорошо. 0707 83 04 92. Айтылек Орозбеков. Тамачы кетпейсиңерби? Жок, рахмат. Мейлиңиздер же, саламаттыгыңыздар. Рахмат. Босфор түрк ашканасы бир 2-3 күндүн ичинде буюрса ашты жемектерин сыртында жазылган мыйзамсыз мамлекеттик тилде жазылбагандардын баарын мамлекеттик тилде жазып, анан сиздерди чакырып көргөзөбүз деп сөз беришти. Буюрса 3-4 күндөн кийин 2-чи күнү дейт. Бүгүн 5-чи күн жума. 2-чи күнү келе жаткан. Ошол күнү көргөзөбүз дейт. Жыйынтыгын 2-чи күнү буюрса чыгарып көргөзөбүз.